Кыргызстан Эмил Токташев. Урматтуу төрага, мына жазгы талаа жумуштарга негизги айылдарга жеңилдетилген пайыз менен кредит берүү бул мамлекеттик банктар РСК менен айыл банктар көпчүлүгү. Ошонун төрагалары да келсин, суроолор болот. Келгенби? Алмаз Жакынжанович. Урматтуу депутаттар, бул маселени өткөндө комитеттин жыйынында абдан талкууланды. Ал жерде ошо биздин министрибиз Жандыбек Аскарбек Сапарбекович өзү баш болуп, бүт кабинеттин тиешелүү мүчөлөрү келип жооп беришти. Ал эми Алиев боюнча, вице-премьер-министр боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы жаңы мыйзам боюнча баардык укуктун баардыгы ушу министр мырзага берилген, кабинеттин атайын чечими менен дагы бул киши ошого бекитилген. Комитет аябай жакшы талкуу болду. Ошондуктан бүгүн карап берсеңиздер. Азыр катышкандардын тизмесин жарыялап коюңуз. Урматтуу депутаттар, чакырылган жыйналышка чакырылган министрлер кабинетинин мүчөлөрү боюнча маалыматты айтып коеюн. Алишеров Элдар Туралиевич, экономика жана коммерция министринин орун басары. Дүйшеева Жибек Курманбековна, финансы министринин орун басары. Осоев Эркинбек Арсанбековичтин ордуна Тилаев Табалдык Апырович, транспорт жана коммуникация министринин орун басары. Тайлаков Кеңешбай Доскулович, экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин төрагасы. Мусабеков Базарбай Абдыкеримович, өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу материалдык резервтер фондунун төрагасы. Абдуапов Алтынбек Каныбековичтин ордуна салык инспекциясынан Суюналиев Руслан, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Алыкулов Рамиз, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Асанбаев Бакыт Рысбекович, Айылбанк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары жана Шамкеев Уланбек Анарбекович, РСК банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары келип отурушат. Кабинеттин өкүлдөрү, атыңыздар айтылганда туруп, өзүңөрдү тааныштырып коюңуздар. Бул кийинкиликке. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Мен бир таракта эстеп кетейин, 2000-жылы жаш депутат болуп шайланганда, ушундай көйгөй маселе каралганда өкмөт толук курам менен алдыбызда келчү. Туура конституция өзгөрүлүп кетти. Азыркы аткаруу бийликке биз киргише албайбыз. Алардын милдетин аткарбайбыз. Бирок биз депутат катары маалымат толук алганга, толук укуктуу инсандардан, кызматкерлерден алышыбыз керек. Себеби бүгүн бир аз башкача болуп калды. Премьер-министр, кабинет министринин башчысы бирди айтат, орун басары экинчи айтат, министр үчүнчү айтат, анын орун басары мен билбейт экем деп коет. Ошол себептен Надира Азимовнун сунушу туура деп табатам. Мен суранат элем, дошко коелу. Анан урматтуу кесиптештер, бул жерде уяла турган эчтеке жок. Биз бул кишилерди бет маңда отурган өкмөттүн мүчөлөрүн чайга чакырган жокпуз. Бул жерде той кылган жерибиз жок. Биз алардан эмне болуп атканды укугубуз керек атат. Ошону биз шайлоочуга жеткирип барабыз. Шайлоочу биздин алдыбызда койгон көйгөйдү айтып беришибиз керек. Чечкенге алы жеткен кишиге айтышыбыз керек. Анан бул кишилер барып туруп, мен урматтайм ар бирин. Булар кара жумушчулар. Шеф ушундай тапшырма берди деп айтып барат. Андай болбош керек. Мен сунушум ушу Надира Азимовнун сунушун колдоп берсеңиздер деп суранат элем. Дошко барып, дош жолу менен чечпейлиби? Анда эки кишиге азыр берейин, андан кийин дошко коем. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Аксы шайлоо округу Шакиев. Мен эрте менен ушул маселеде айтканмын. Багы кыз кыялы төркүнгө маалым дегендей, мен билген бүгүн ушинтип аткаруу бийлиги, министрлер кабинети бир татыктуу жооп бере турган, так жооп бере турган адамдарды жөнөтпөй, жалаң орун басардан турган армияны жөнөтөт деп мен сезгенмин. Мен ошон үчүн айтканмын эрте менен. Татыктуу адам келсин деп. Алмаз Акунжанович, урматтуу төрага, мындай мамиле болбойт парламентке. Мына биз Акылбек Үсенбековичти бир эмес эки жолу чакырды ушул жерде биздин коллегалар келсин деп. Ар кандай себептер менен келген жок. Биз макул деп сыйладык. Айрым жүйөлүү нерселерди айткандай. Мындан кийин улана берсе ушундай көрүнүш. Бул парламентке сый болобу, болбойбу? Бул жерде жалаң эл өкүлдөрү отурабыз биз.
Bir мандаттуу шайлоо округтардан жеңип келген депутаттар отурат. Бул кандай? Биз конкреттүү суроолорду беришибиз керек. Вице-премьерге беришибиз керек, министрге беришибиз керек. Мына биз иштегенбиз, өкмөт мүчөсү болуп. Конкреттүү суроолорго ушулар жооп бере алабы? Менин күмөнүм бар. Ошон үчүн мындай көрүнүшкө биз кескин чара колдонушубуз керек. Болбойт. Булар менен талкуулап, азыр эмнени угабыз биз? Жалпы жонунан мына жорголоткон сөздөрдү угабызбы, жоопторду? Мындай мамилеге жол бербешибиз керек. Урматтуу Талант Турдуматович, мындан кийин мындай мамилени сиз жөн койбоңуз. Парламенттин аброюн, бул жерде депутаттардын суроо жоопторун сиз камсыз кылыңыз. Урматтуу Алмаз Акунжанов, сиз дагы бул жыйынтык чыгарганга аракет кылыңыз мындан. Биз сыйлайбыз, биз бийликке каршы эмеспиз. Бийликти колдоп келип атабыз, колдой беребиз. Бирок элди дагы мындай суроо жоон канаттандыра турган депутаттар да сыйлап койсун да. Рахмат.